Салам барыңыздарга достор. Бүгүн биз сиздер менен абдан жумшак жана даамдуу, оңой жасалуучу сосиска кошулган булочкаларды жасайбыз. Анда видеонун аягына чейин көрүп, мени менен чогуу болуңуздар. Эң алгач биз камырын даярдап алабыз. Ал үчүн бизге 1 стакан жылуу сүт, 1 чай кашык туз, 2 чай кашык ачыткы жана 3 чай кашык шекер, 1 дана жумуртка жана 1 аш кашык өсүмдүк майы керек болот. Баарын жакшылап аралаштырып, жумшак камыр илеп алабыз. Камырды жакшылап илеп, үстүн жаап, 1 саат же 1 сааттан көбүрөөк убакытка жылуу жерге камыр көтөрүлгүчө коюп коебуз. Камыр көтөрүлгөн соң, камырды бөлүктөргө бөлүп, сосискаларды ортосунан бөлүп же болбосо бүтүн колдонсоңуздар болот. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып ороп чыгабыз. Булочкаларыбызды видеодо көрсөтүлгөндөй кылып формаларга келтирип алган соң, үстүн жумуртканын сарысы менен сүйкөп, 180 градуста кызып турган духовкада 20-25 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Сосиска кошулган булочкаларыбыз даяр болду. Сиздер да ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Эгер сизге видео жакса, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.